Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Бүгүн бизде эфирде түштүк тараптагы ири окуу жайлардын бири болгон Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин билим сапаты, абалы жана жаңы окуу жылына болгон даярдыгы боюнча сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү биздин студияга келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөм, Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор Мамасыдыков Абдилбайет агайыбыз келип отурат. Кош келиптирсиз. Ушул эле окуу жайдын коммуникация жана медиа департаментинин директору Алдакулов Тургунбай агайыбыз келип отурат. Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин проректору Мисиралиев Кумарбек агайыбыз дагы кош келиптирсиздер. Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин доценти Дилишатов Өскөнбай агайыбыз дагы бүгүн биздин студияда конокто. Бүгүнкү эфир аябай бир пайдалуу, жаштарга айрыкча ушундай бир жакшы маалыматтар айтылат деген ишенимде турабыз. Буюрса, алгач эле агайга суроо берип өтсөм, Кыргыз Өзбек эл аралык университети боюнча бир аз маалымат берип өтсөңүз бизге, качан түптөлдү эле, кайсы жылы, кандай багыттагы окууларды окутасыздар, ушул боюнча айтып өтсөңүз. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Биз бүгүн Ош жергесинен Баткен жергесине атайын ушул Кыргыз Өзбек эл аралык университети жөнүндө кеңири маалымат берели деп бир билим кербени менен келип калдык бул жерге. Биздин окуу жай жогорку билим берүү укугуна ээ болгонуна 32 жылдын жүзү болду. Бирок биз тарыхты карап көрө турган болсок, түптөлүү негизи жана башталышы катары бул 1936 жылга келип такалат. Ошол убактагы кесиптик лицейдин Ош шаарында жаңыдан ачылып аткан жибек фабрикасы үчүн кадрларды даярдоо үчүн атайын ачылган бир окуу жай бар. Ошол окуу жайга алгачкы биринчи студенттерди кабыл алып аткан убакыттын ичинде ал жерде ошол кыргыз жана өзбек жаштарынан турган группалар кабыл алынып, анан ошол жибек фабрикасын иштетүүгө окууну башташкан. Ал эми бүгүнкү күндө Кыргыз Өзбек эл аралык университети бул классикалык түрдөгү көп тармактуу эл аралык статусу бар мамлекеттик окуу жай. Ош шаарында негизинен жайгашкан 4 кампусунда, 7 окуу имараттарында жана Жалал Абад областындагы 2 кампустагы 3 имаратта 16 миңден ашуун студенттер билим алып келе жатышат. Өзүнүн курамында 5 факультетти, 4 колледжди, кесиптик лицейди жана орто мектеби бар бир окуу жай болуп саналат. Бүгүнкү күндө бул окуу жайда 700гө жакын мугалимдер, профессордук окутуучулар курамы эмгектенип келе жатышат. Факультеттерибиздин ичинен эң фундаменталдуу бүгүнкү күндө жалпы өлкөнүн өңүшүнө салым кошкон, бардык багыттарды камтыган мен айтып кеткен 5 факультет бар. Бул факультеттерде инженерлик технологиялык багыттагы, гуманитардык, педагогикалык багыттагы, юридика, экономикалык багыттагы, медициналык багыттагы адистиктер даярдалат. Жалпы жолунан бүгүнкү күндө окуу жайда 60тан ашуун программалар боюнча, багыттар боюнча даярдайбыз. Анын сыртында биздин окуу жайда бакалавр программасынан сырткары магистратурабыз бар. 10-18 багыт боюнча аспирантурабыз толук кандуу иштеп келе жатат. Докторантурабыз бар. Акыркы мына быйылкы жылдагы бир жакшы жетишкендиктердин бирөөсү катары биз PhD докторантура боюнча 5 адистик боюнча жаңы адистиктерди ачтык. Аябай сонун. Эгер бир окуучу окууну бүтүп барып сөзсүз түрдө сиздерде калып кала тургандай эле мүмкүнчүлүктөр бар экен, мындай карап көрсөк. Толук шарттардын баары бар. Аябай сонун. Быйылкы жылы кандай өзгөчөлүктөр менен толукталды окуу жайыңыздар? Ар бир окуу жайдын белгилүү бир аралыктын ичинде билим берүү сапаты боюнча, диплом берүү укугу боюнча атайын көз карандысыз эл аралык аккредитациялык агентстволордун көзөмөлүнөн өтүп турат. Биз быйылкы жылы экинчи жолу НААР деп аталган эл аралык аккредитациялык агенттиктин институционалдык жана бир канча программалардын ийгиликтүү аккредитациядан өтүп, келечектеги дагы 5 жылга
диплом берүү укугубузду тастыктадык. Бул өтө чоң абройлуу бир эл аралык агенттиктердин бирөөсү. Анын сыртында биз материалдык техникалык базабызды ушул жакшы деңгээлге жеткиргенге аракет кылдык. Жаңыдан мурдагы бар, бирок капиталдык ремонттон өткөрүүгө талап болгон жаңы 7-чи окуу корпусубузду кайра башынан толук жасап, 10.000 метр квадрат окуу аянтын толук жабдылган жабдуулар менен, өзүнүн автономдуу жылытуу системасы менен, акыркы муундагы атайын жабдуулардын компьютерлери менен жабдылган, китепканалары, спорт комплекси бар, студенттер эс ала турган жерлери бар. Чоң имаратты ишке киргиздик. Анын сыртында жатакананы, 500 орунду жатакананын толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүп, жатакана деп аталышы болгон менен ичинде ошол мейманкананын шарттарына туура келе турган ысык суу, муздак суусу, ичинде бардыгы газ, тазалык, мебелдердин баарысын ушул эмеректерден бери жаңылап туруп ишке берип бердик. Анын сыртында дагы биз быйылкы жылы калуучулар абдан көп болгону байланыштуу бир колледжибиздин студенттердин саны бир 6000ге жакындап абдан көбөйүп кеткени байланыштуу. Заманбап багыттагы, анан педагогикалык багыттагы, техникалык багыттагы адистиктерди бөлүү менен чоң 2 колледжибизди түзүп алдык. Алардын дагы материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында 4 кабат имаратты толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүп, аларды жакшынакай жайгаштырып, жаңы чоң жыйындар залдарын өзгөрттүк, панелдерди алдык, китептерди толуктадык. Ушундай бир жумуштар аткарылып жатат. Аябай сонун. Кумарбек агай, сиз айтып өтсөңүз, азыркы заманда университеттер арасында атаандаштык аябай эле күч алды да. Анан сиздер университетиңиздердин ийгилиги же артыкчылыгы эмнеде деп так айта аласыз? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биздин университеттин ийгилиги биздеги кызматкерлердин жетишкендиги деп баалайм. Билим берүү сапатынын жогорулугу менен баалайм. Ал эми артыкчылыгы деп бизден бүткөн студенттер дээрлик көп пайызы бардыгы жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы кызматтарда иштейт бүгүнкү күндө маалымат боюнча. Ошондой эле бүгүнкү күндө биз мүмкүн болушунча жаңы эмнелер, оборудованиялар менен, жаңы мебелдер менен, жаңы компьютерлер менен бүт баарын камсыздап, жаңы имараттар менен ошондой эле баардык аудиторияларды ремонттоо менен артыкчылык көргөзө алдык деп ишене алам. Баардык шарттары бар, кошумчалайт окшойсуз. Менде кошумча бар. Жана Инстаграмга, биздин университеттин Инстаграм баракчасына биз ушул Салам медиасында түз эфирде чыгабыз деген жарыя койсок, астына комментарий жазылып атат. Мен ошол боюнча окуп коеюн. Аябай жакшы, биз үчүн аябай мындай жагымдуу комментарий экен. Айнура Кейжи деген Инстаграм колдонуучу. Кыргыз Өзбек Эл Аралык университетинин бүтүрүүчүсү катары сиздерге терең ыраазычылык билдиргим келет. Алай. Чоң рахмат. Баткен шаарына куш келипсиздер. Университеттин мыкты окумуштуулары, материалдык техникалык базасы, шарттары мага аябай күчтүү деп эсептеймин. Мектепте көп деле активдүү эмес болчумун, бирок университет менин талантымды ачты. Достук чыгармачылык борбору, маданий эстетикалык борбору менин акындык чыгармачылык талантымды кадимкидей ачты. Сапарыңыздар байсалдуу болсун, ийгиликтер коштосун дейт. Чоң рахмат. Кол чабуулар деп коелу. Рахмат, сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз абдан туура белгилегенсиз. Чындыгында бизде көп балдар келип өзүн табат да. Бул университеттин эң чоң мүмкүнчүлүгү. Мындай жашоодон өзүнүн ордун табуу үчүн биз ошонун баягы ичинде катылган талантын, жөндөмүн дагы да мындай ачып бергенге шарт түзүлгөн да университетте. Өзгөчө биздин тармакта, мына медиа тармагын айтсам, журналистке ашыктуу балдар, кыздар, мисалы азыр мамлеграфия өнүгүп кетти. Бизде адайын медиа клуб ачылган, ошол студенттердин башын бириктирген. Жакында биз ректорубуз Абдыбайт Асановичтин демилгеси, колдоосу менен Куму Медиа Стар деген чоң масштабтагы атайын ушул жаңы медиада иштеп жүргөн жаштар үчүн сынак жарыяладык.
байгесин дагы аябай жакшы кылып коюп берди агай. Азыркы кезде студенттер абдан жакшы катышып, кадимки эле баягы Инстаграмда баягы рилстерди жасаган жаштар көп да азырчы. Көрсө биз ошолорго мотивация бере турган аянтча түзүп берсек, булар аябай бир жакшы ачылат экен да. Ошолордун арасынан да биз эртең жакында буюрса мыктыларын тандап алып, бир клуб түзүп, ошолордун арасынан мыктыларын, тажрыйбасы бизге талапка туура келгендерин керек болсо биз гонорар менен туруктуу иштегенге да бир аракет кылып көрөбүз. Анан өзгөчө белгилеп айтам, балким агай да анан толуктап айтат, бизде стартап борборлор өтө өнүккөн. Стартап борбор бул деген сөз мына Кыргызстан боюнча жалпы эле дүйнө жүзүндө азыр мода болуп атпайбы? Университеттердин миссиясы баягы студенттик кезден баштап жашоодон ишкер катары калыптанып чыксын. Мына биздин агайыбыздын дайыма айтып жүргөн ураны бар. Биздин бүтүрүүчүлөр жумуш издөөчү эмес, жумуш берүүчүгө айланыш керек деп. Эртең университетти бүтүп дипломду алгандан кийин биз ошондой кадрлар чыгарышыбыз керек деп. Ушул саясат менен бизде иш алып барылып атат да. Ошо бизде бүтүргөн студенттерибиз стартап дегенде, демек ошол мезгилде студенттик куракта эле кайсы бир долбоорду ишке ашырып, ошонун айланасында чогулуп, эртең бир ишкер катары моралдык, психологиялык жактан, тажрыйба жактан калыптанат да. Мен ойлойм, агай өзүңүз да ушул долбоорду мындай айтып берсеңиз, жана Кыргызстан боюнча бул сыймыктана турган статистика да. Агай өзү чоң рахмат. толук айтып берет. Мына жалпыга белгилүү Кыргыз Республикасында билим берүү жана илим министрлиги экиге бөлүнүп, илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги болуп кайрадан түзүлгөндөн кийин ошол жерде инновацияга студенттердин жаңадан жумуш баштоосуна абдан чоң көңүл бурулуп, чоң акчалар мамлекет тарабынан бөлүнүп жатат да. Ошондой чоң бир конкурстар жарыяланган конкурстарга Кыргызстандагы 90га жакын жогорку билим берүү мекемелери, университеттер катышып туруп, анын ичинен Кыргызстан боюнча быйылкы жылы 2020 жылында 6 гана университет жеңүүчү болуп табылды. Ошол 6 университеттин ичинен экөөнүн 3төн чоң проекттери жеңүүчү деп табылды. Ошол 3 бизден да 3 утуп, биздин студенттерибиз азыр жөн эле мындай алып сатуу же башка бирдемке деген багыттагы проектлерди эмес, коомдогу эң көйгөйлүү маселелерден болгон инклюзив багытындагы, аялуу катмарларга кантип жардам көрсөтүү багытындагы, окууга жөндөмдүүлүгү азыраак болгондорго кандай шарт түзүп берет турган маселелерди биздин студенттерибиз ошолор жөнүндө ойлонуп, ошолорго шарт түзүп, миллиондогон сомдук проекттер утуп алып ишке кирип атканы дагы биздин жакшы бир студенттерибиздин ийгиликтеги деп эсептейбиз да. Сонун ийгиликтериңиздер анда аябай эле көп экен, аябай суктандырат. Биздин түштүк тарапта деле ушундай ири окуу жайларда ушундай ийгиликтерди багындырып атканы чындыгында суктандырбай койбойт. Агай анан атап өтсөңүз, бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусу боюнча статистикаңыздар кандай? Менин дагы бир мына биздин коллегабыз белгилеп кетти, жумуш издөөчүдөн жумуш берүүчүгө айланса биздин деген. Бул деген сөз биз бүтүрүүчүлөрдүн санына эмес, сапатына көңүл бурабыз деген оюбуз бар да. Мен бүтүрүүчүнүн портретин төмөндөгүдөй бир көрүнүштө көрүп, жана ошонун бардыгына биздин адистерди, биздин коллегаларды чакырып талап койдуруп атабыз. Биздин бүтүрүүчү эң кеминде 3 тилди жакшы билиш керек. Биринчи бул өзүнүн адистигинин тилин, ал өзүнүн иштеген жумушун жакшы деңгээлде билип, башка коллегалар менен талаш тартыш жаратууга, алар менен өнүгүүгө карата ушундай өзүнүн адистигинин тилин жакшы билиш керек. Экинчиси бул компьютердин тилин, технологиялардын тилин билиш керек. Мына сиздерден абдан жакшы жабдылган, сиздердин студияда отурабыз. Ошого окшогондо чоң бир мүмкүнчүлүгү кеңири болгон жабдыктарды окуй билүү, колдоно билүү деген тилди, технологиялардын тилин колдонуп билиш дегенди экинчи талап кылып коюп атабыз. Үчүнчүсү кыргыз тилин, орус тилин, өзбек тилин, бул жөнөкөй өзүбүздүн тилибизди катары эсептесек, бир тил катары эсептесек, анын сыртында англис тилин же дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан биринчи, экинчи экономика болом деп аткан биздин чектеш кошунабыз Кытай тилин билүүсүн шарт катары кылып атабыз. Ошондой 3 багытты тилди билген бүтүрүүчү эч качан жумушу жок калбайт, жана жумушту ошол окууну бүткөнгө чейин эле практикада жүргөндө таап кете турган мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми сиздин сурооңузга түздөн түз жооп бергенде, менин дагы бир негизги максатым биздин студенттерибиз бүтүрүүчү катары өздөрү тандаган адистиги боюнча ишке орношуусу мен үчүн маанилүү.
Анткени бир адиске бүтүп коюп анан башка жакка барып араба түртүп же башка да бир кара жумуш менен кылган, бирок ал деле иш кылып аткан адам катары көрүнгөндөй маселе болушу мүмкүн. Бирок өзүнүн адистиги боюнча мугалим катары, врач катары же орто медициналык багыттагы адистиктер катары же юрист, адвокат ушундай бир өзүнүн тандагы боюнча жайгашат, ишке жайгашса бул жакшы деп эсептейбиз. Ошондуктан биз санын көбүрөөк эмес, санын азыраак балдарды гана чыгарганга аракет кылабыз. Статистика деген бул ар бир окуу жай процент менен өлчөшөт. 50-дөн 90%га чейин биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ишке орношот деп айтышат, бирок бул татаал маселе. Анткени кээ бир маселелер бар. Окууну бүтүп жаңы барган адиске ишке орношоюн деп келсе, иш берүүчүлөр кээде 2 жылдык эмгек стажын керек бизге, анан дагы башка талаптар бар дегенди кылат. Анан кантип жаңы эле бүтүп келген, колуна жаңы эле дипломду алгандын 2 жылдык стажы болушу мүмкүн деген маселенин үстүндө биз иштеп, окууну окуп жүргөн убакыттын ичинде баягы дуальное обучение деп коет, баягы өндүрүштө окутуу менен бирге, эгер кимдир бирөөдө мүмкүнчүлүк боло турган болсо, параллелдүү түрдө ишти баштаганча түшкө чейин окуп, түштөн кийин иштеп, өзүнүн көндүмдөрүн колдоо менен бирге кийин жанагындай талаптарга жооп бергенге аракет кылып аткан бүтүрүүчүлөр менен иштейбиз биз. Сонун. Агай, анан атап өтсөңүз, азыркы студенттер үчүн кандай шарттар көрүлгөн? Азыр эле атап өттүңүз да, түшкө чейин окуп, түштөн кийин практикасын да көрсө болот деп. Анан чет жактан келген дагы студенттер барбы сиздерде? Аларга кандай шарттар каралган? Бар. Негизинен чет өлкөдөн келген студенттердин бизге келип окуганы бул биздин мамлекеттин билим берүү системасын таанып билүүсү жана ал окууну окуп бүтүп диплом алгандан кийин өздөрүнүн мамлекетине барып ал билимди колдонууга мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирген. Кыргыз Республикасынын университеттеринин дараметин көрсөтөт да. Анткени эч качан сырттан келген студенттерди кыргыз эмгек рыногуна мындай альтернатива катары же конкурент катары көрбөш керек да. Алар келишет, билимди алышат жана өздөрүнүн мамлекетине барып жумуштарын улантышат. Бул биздин окуу системабызга, биздин жалпы эмгек рыногубузга эч кандай мындай таасири тийбейт. Бирок бизге келип окуйт деген сөз, демек бизде билим берүү мыкты деген сөздү түшүндүрөт. Бизде белгилүү бир убактардын ичинде жалпы 25 миңдин тегерегинде студент окуган болсо, ошол убакта одновременно бир убакыттын ичинде 17,5 миңден ашуун чет өлкөлүк студенттер окуган. Демек бизге болгон кызыгуу, бизге келип окуп диплом алып кетүү деген абдан жакшы бир жолго коюлгандыгы жөнүндө сөз болот. Анан аларга кандай жеңилдик жана башка маселе жөнүндө сурап калдыңыз. Алар кадимки эле өзгөчө шарттардан сырткары убакыттын ичинде кыргыз жарандары менен бирдей укукка ээ, жатаканада жашаса кадимкидей шарттарды түзүп беребиз, китепканага барса бекер, интернетибиз бекер биздин, спортко катышуулардын баардыгы өзгөчө, тил үйрөнүү курстарына барса өзгөчө жакшы мындай көз караш менен карайбыз. Анткени алардын бизге алып келип тапшырып берген ата энелери, иш берүүчүлөрү же ошолордун окуу контракттарын төлөгөндөрдүн үмүтүн акташ үчүн биз баардык шарттарды түзүп беребиз. Баардык шарттар бар. Өскөнбөй агай, доцент катары айтып өтсөңүз, кайсыл адистиктерге көбүрөөк суроо талап күч сиздерде? Рахмат, бул студияга келип олтуруп азыр өзүмдүн биздин университет жөнүндө айтып өтүү мен үчүн абдан сыймык. Сыймыктануу менен айта алам. Биздин Кыргыз Өзбек Эл Аралык университети трансграничный образование берет. Трансграничный образование деп толук айта алам, салам сыяктуу. Салам медиа дагы бул жерде трансграничный маалыматтарды берип, кошуналар менен баягы толеранттуулук багытында абдан чоң иштерди кылып жатасыздар. Ошол эле сыңары биздин Кыргыз Өзбек Эл Аралык университети дагы ушул багытта жаныбыздагы кошуна мамлекеттерден келген студенттердин бизге келип берген отзывдарынан эле алсак болот. Жанына кошунабыз Тажикстандан келген студенттерибиз көп. Бул жактан Мургап тараптан келгендер да көп. Ал эми кошуна Өзбекстандан келген студенттерибиздин көпчүлүгү биздин университетке болгон ой тилектери жана каалоолору, ошол жердеги болгон канааттанууга болгон өздөрүнүн отзывдары аны айгенелеп турат. Анткени биздин университет мамилелердин университети. Мамилелер дегенде мугалимдер менен студенттин мамилеси бул өзүнчө. Бирок студент менен студенттин мамилеси бар. Андан сырткары студенттердин билимге болгон мамилесин өзгөртөбүз биз. 5 жылдын ичинде ал өзүнүн мурдакы оюнан өзгөрүп чыга алса,
мурунку студент эмес, чыкканда башка студент болуп кете турган шарт түзөбүз. Биз ага биздин толук материалдык жана өзүбүздүн профессордук преподавательский составдын дагы окуучулардын курамындагы илимий деңгээли, тажрыйбасы ага толук жооп берет, канааттандырат. Сонун. Кошумча кылсаң? Болот, сөзсүз түрдө. Кошумча деле эмес, мен агайдан дагы бир нерсени тактап сурайын деп атам да, анткени мына Өскөнбай агайдын эмгеги деп айтайын. Ушул Баткен областында бир топ сапаттуу кадрлардын чыгышына көпүрө болуптур, себепчи болуптур да. Биз ушул жолугушуулардан байкап атабыз. Жана сиз сурап берип кетпедиңизби, сиздердин бүтүрүүчүлөр жумуш менен кандай камсыз болот деп. Мен агайдан ошону жалпы көрүүчүлөргө, угармандарга тактап бир жооп берип койсо деп сурайм. Рахмат. Мен өзүмдүн сабак берген адистиктерим боюнча айта турган болсом, электротехника жана электроника багытында, ошондой эле мехатроника, электроника багытындагы барып бизден окуп билим алып келген студенттерибиз ушул күндө Баткендин Баткен РЭС деп коебуз. Баткен РЭСтин өзүндө эле 17 мыкты адистерибиз, жетектөөчү адистер, жетектөөчү иш бөлүмдөрдө позицияда ушул жерде иш алып барып аткандары менен азыр биз келип жакындан таанышып, күбө болуп, жана ошол РЭСтин отдел кадрынан алган маалыматтарга негиздеп айта турган болсок, 17 студентибиз бүгүнкү күндө ошол РЭСте иштеп аткандыгы бизди абдан сыймыктандырат. Негизи эле окуучубуздун ошондой ийгиликтерин көргөн агай үчүн деле башкача болуш керек, мугалим үчүн. Анан азыркы учурда онлайн окуулар да көп болуп кетти да, телефондон эле окуп алам деген жаштар да көп болуп кетти. Анан ушуга оюңуздар кандай? Университеттин ролу кандай болуп калат мындай учурда? Жаштардын көз карашын дагы өзгөртсө болобу? Көпчүлүгү азыр жогорку окуу жайга барбайм деген дагы көз карашта болуп атпайбы? Чоң рахмат. Мен толуктоо иретинде катарынан жаңы багыттагы суроого жооп берип коеюн. Биз жана жасап аткан жумуштарыбыздын ичинде дагы бир өзгөчө көңүл бурган жагыбыз бул биздин ошол студенттин бизде окуп жаткан убакыттын ичинде инсан катары калыптанып, жашоого болгон көз карашын толук өзгөртүп, даяр кадр болушуна дагы аябай аракеттер жасайбыз да. Бул жанагы биздеги маданий иш-чаралардын жыйынтыгы менен, чыгармачыл борборлордун жыйынтыгы менен, тил үйрөнүү курстары, практикадан өтүү курстары, менторство жана толуп аткан ошондой бир ансына спортко биз өзгөчө көңүл буруп, биздин мектепте өзүнүн жакшы жактарын ача албай, бирок ошол жакшы жактары бар экенин мектептерден тандалып келген лидер кыйын балдар бири-бири менен аралашкандан ана таандаштык пайда болуп, кыргыздын жакшы макалы бар, күлүктөн күлүк чыкса 4 аягы тыбырайт дегендей, ошондон катуураак аракет кылып, баягы сезимдер ойгонуп, анан кийин күчтүү балдар ошондо чыгып, лидерлер ошондо пайда болот да. Ошондой аракеттерибиз да болуп келатат. Анан сиздин сурооңуз боюнча ошол мен айтып аткан экөөнүн байланышы бар дегеним, ошондой лидер, ошондой күчтүү балдар, кыздар онлайн окутууда же болбосо дистанттык окууда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук ача албай калышат. Ошондуктан мамлекеттин дагы саясаты жана биздин окуу жайдын да саясаты мүмкүн болушунча университетке келип студенттин өзүнүн сабакка катышуусун камсыздоо негизги милдеттердин бирөөсү болуп саналат. Эми ар түрдүү себептер менен келе албай турган, мүмкүнчүлүгү чектелгендер болушу мүмкүн. Бул аз сандагы кээ бир ошондой окутууну каалагандар болуп турган болсо, бизде материалдык техникалык базабыз толугу менен тапшырмаларды берүү, тапшырмаларды онлайн текшерүү жана алардын жыйынтыктарын онлайн көрсөтүү жолу менен окутуу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анын сыртында биз практикаларды дагы ошондой дистанттык технологиялар менен мындай контролдоо, көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде биз студентке берген, колуна берген кагазы жана ошол каражаты менен бирге, ал ошол Кыргызстандын кайсы точкасында ишканага барып, ошол жерден практиканы өтүшү керек болсо, ошол ишкананын ичинде жүргөндө гана бизде ушул жерге келди деген белги башкы имаратта билинип турат. Ал жерден чыгып кеткенден кийин, имараттан чыгып кетсе, анда бала практика барбады деп эсептелет. Биз ошого чейин жолго койгонбуз. Ошондой технологиялардын жардамы менен балдардын сөзсүз түрдө практикага барып, анан билимдин сапатын көтөргөнгө дагы ошол технологиялардын жардамы чоң. Бирок мен жеке пикиримде жана жалпы биздин окуу жайдын саясатында дистанттык окутуу технологияларын колдонгон мүмкүнчүлүктөрүбүз деле бар, шарттарыбыз деле бар, бирок офлайн жана сабакка келип күндүзгү окуганда сапат жакшыраак болот деген багыттабыз.
Аябай жакшы. Азыркы учурда көп жаштар чет өлкөгө окуйм деп агылуулар да көп да, чет өлкөгөчү. Анан бирок эмне үчүн азыркы жаштар кыргыз өзбек эл аралык университетин тандашы керек? Абдан жакшы суроо. Биринчиден, чет өлкөгө чыгып бара жаткан убакыттын ичинде ата энелер үчүн кооптуу бир жагдайлар бар. Жөн эле тилди билип алуу же болбосо тилди билип алып башка мамлекетке окууга барам деген бул туура эмес. Биринчиден, экинчиден, ал жерде окууга өтүү, баалоо системалары, жашоо шарттарын даярдоо, ага чейин барган балдардын практикалары жана башка дегендер жөнүндө бир маселелер келип чыгат. Ошол агылып аткандардын баардыгына ачык жол түзүп берип, шарт түзүп бериш керек, албетте. Алар барып, көрүп, ошол жактан баардыгын окуп үйрөнүп келип, анан ал жактагы алдыңкы үйрөнгөн нерселердин баарысын биз жакка алып келип, анан кийин колдонуп, коомду өнүктүрүүгө, мамлекетти өнүктүрүүгө шарт түзүп берсе жакшы болот да. Бирок мен ошондой эле мүмкүнчүлүктү биздин окуу жай бизге окууга тапшыруу жолу менен жана академиялык мобилдүүлүктү колдонуу менен ар 6 ай сайын чет өлкөдөгү биз менен мамилеси бар болгон окуу жайлар менен семестрлер бөлүү окуу жолу менен дагы бул ишти жазса болот. Бир канча окуу жайлар менен биздин келишимдерибиз бар. Окуу акысын Кыргызстандыкындай кылып төлөө менен бирге ал жакта окуганга мүмкүнчүлүк түзө турган шарттарыбыз бар. Жатакана менен шарт түзүп бере турган биздин келишимдерибиз бар да. Ошондуктан сыртка агылып аткандардын ичинен түз барганга финансылык мүмкүнчүлүктөрү барлар же дагы гранттык орондорду утуп алгандар, мамлекеттик программалардын алкагында бара тургандарга биз жол ачык, ак жол каалап барып окуп келишсин деп айтабыз. Бирок кыйналбастан биз аркылуу барып дагы чет өлкөнү көрүп, биз аркылуу чет өлкөнүн эшигин ачып окуу жайларын окуга мүмкүнчүлүктөр бар. Мен азыр Тургунбай агайдын ушундай чет өлкөдө балдарды окутуу практикасы, өзүнүн балдары окуган бір практикасы бар. Менин оюмча экөө сөз кошумча кошуп туруп, ошол жактардын анча мынча сырлары жөнүндө дагы айтып берсе жакшы болот деген ойдомун. Тактап өтсөңүз, кайсыл жакта чет өлкө дегенде кайсыл жак, ал жакта кайсыл багытта окутушат, ошол боюнча кенен кыскара боюнча айтайын. Менин балдарым агай абдан жакшы белгилеп кетти. Эгерде ата энени сарсанаа кылбайчы, жаштарчы грант менен өтсө, андай жаштарга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы ошол мамлекетте грант менен өткөндө анын стипендиясы болсун, жашоо шарттары болсун, ошол чакырган тарап өзү камсыздап берет да. А болбосо баягы ура менен эле чыгыш керек экен деп барып кыйналып калган, ата энесин да кыйнаган, өзүн да кыйнаган окуялар да болуп атпайбы? Абайлаш керек. Менин балдарым грант менен өттү, мына Гонконгдо окуду, Австралияда окуду, азыркы кезде Кореяда окуп атат бир балам. Булар баардыгы жана грант менен өткөн үчүн бизге эч кандай кыйынчылык болбоду. Экинчиден биз ата эне катарында кыжылат болбодук да. Мен учурдан пайдаланып ушул мындай деп чакырып кетет элем жаштардычы. Биздин университеттин саясаты, мына агай жогоруда белгилеп кетти, студент кезден баштап бир практикалык бир жөндөм шыктарын өздөштүрсүн деген талап саясат менен иш алып барабыз да. Эгерде сиз ушу жаштарга кайрылат элем да, мындай мен жашоодон эртерээк бир орун тапсам, бир кайсы бир багыт боюнча мыкты адис болсом деген практикалык тарапка көбүрөөк ыктаган жаштар болсо, түптүз бизге келсе болот. Анткени бизде кечке эле баягы билим берүү менен эле чектелбестен, жана стартап проекттер бекерге айтпадык да, бул жаштардын өзүнүн көз каранды. Ошондой атайын иштеген долбоорлор бар. Кайрылып, ошондой группаларга кирип, ошол сынактарга катышса, ошол чөйрөнүн ичинде кантип ошол тармак боюнча мыкты практик болуп кеткен өзү байкабай калат да. Практикалык жөндөмүн бизде арттырууга толук мүмкүнчүлүк бар. А эгерде онлайндан алыста компьютердин астында отуруп бир нерсени үйрөнүп алам десе, ал өзүн өзү алдайт. Анткени компьютердин ичинде адамды аластыкан башка ресурстар көп. Бир нерсени издеп киресиң, 3 сааттан кийин карасаң такыр башка талаада жүрөсүң да. Ошондуктан азыр онлайн биздин баягы эрежелерди өзүбүз жаштар жакшы сактай албагандан кийин мындай жаштык курагын текке кетирбестен, убакытты, шансты текке кетирбестен, жакшы калыптанган университетке барып, кадимгидей билим алып, практикалык жөндөмүн ошол жерде арттырып, мыкты кадр болсо жакшы болот. Сонун. Кошумча барбы агай? Кошумча дагы бир маселе туура айтып атат. Ошондой
бул жерден базалык билимди жакшы алгандан кийин мына урматтуу президентибиздин дагы мына үмүт стипендиялары жөнүндө сөзү бар. Кыргызстандагы мыкты университеттерди бакалавр программасын бүткөндөргө мамлекет өзү жанынан чоң акчаларды төлөп берип, дүйнөдөгү мыкты университеттерге окууга жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар да. Ал ачык конкурс, жана каалоочулардын баардыгы ал жерге катышып, анан билимин тереңдетүү максатында, академиялык бир даража алыш максатында магистратураларга же докторантураларга чет өлкөгө барып келсе, ошондо Кыргызстандагы абал менен башка өлкөдөгү абалды салыштыруу менен жакшы жана жаман жактарын салыштырып, алардын эң мыкты жактарын алып келип кайра бизге колдонуу мүмкүнчүлүктөрү бир канча эсе артат эле деген оюм бар да. Агай, сизде ректор катары түйшөлткөн маселе барбы? Бар, көп маселе, андай маселелер көп. Бул жеке өзүмдүн маселе эмес, жамааттын ичиндеги ар бир мүчөсүнүн мындай татыктуу айлык маянасын менен камсыз кылып берүү, аларды өзүнүн убагында берүү, алардын ар бирине колдон келишинче кайсы бир деңгээлде бир шарттарды түзүп берүү же башка бир ошого окшогон бир мугалимдердин эч нерседен көз карандысыз болуп, ою башка жакта болосун сабак гана берүүгө, шарт түзүп берүүгө жасалган аракеттерибиз бар болгон менен ошону мүмкүн толук кыла албай атабыз деген бир түйшөлү бар. Экинчиси, биздин студенттерибиздин же болбосо жаштарыбыздын эле жалпы эле, анын ичинде мына биз кайрылып аткан урматтуу мына аудитория, окуп бүтүрүүчүлөрдүн да арасында китеп окуу деген теманын бир аз азайып кетип, анан мына гаджет, телефонго окшогон бирдемелерден керектүү маалыматтар жөн эле мындай ала коем дагы, анан ошону мен колдоно коем, эмне үчүн окуп кереги бар деген туура эмес багыттагы нерсеси мени түйшөлтөт. Анткени жөн эле бир эле убакыттын ичинде ала койгон менен адамдын мээси ушундай даярдалган, ал жерде туруктуу эс тутум бар, орто жолдо анан кийин сүйүмүнөтүн деп коет орусча, көрдүң анан унутуп калдың деген нерселер бар. Толук кандуу китеп окумайынча, анын маңызын түшүнмөйүнчө, аны анализ кылмайынча, аны жакшынакай кылып мындай жашоодо колдонгонго аракет кылмайынча, берки жөнөкөй жол менен алынган оңой деп эсептелген маалыматтар балдарга ушу жакшы мындай жыйынтык бербей калышын бир аз түшүнбөй аткан балдардын бар экени мени түшүлтөт да негизинен. Азыркы учурда IT, инженерия, энергетика сыяктуу тармактар аябай бат өзгөрүп атат да. Анан университет бул өзгөрүүгө жетишип жатабы, негизи эле жасалма интеллект доорунда кайсы адистиктерге актуалдуу болот деп ойлойсуз? Өзү заман ушундай өзгөчө темп менен өзгөрүп баратат. Быстро меняющийся мир дейт да. Бүгүнкү алган билимиң жана бүгүнкү алган колуңдагы диплом менен өмүр бою жашооңу өткөрөм деген бул туура эмес чечим болуп калды. Күндө издениш керек, күндө аракет жасаш керек. Анан ошондуктан мындай бир жасалма интеллекттин жардамы менен же болбосо ушундай бир оңой жолдор менен деле бир мындай багыттарды алабыз деген менимче туура эмес. Анткени IT багытында башка, мисалы, дүйнө жүзүндө чоң корпорациялар бар. Ошо корпорациялар урматтуу мына көрөрмандар жөнүндө айтып атабыз. Ошо корпорациялар биз бир жылдын ичинде канча киреше табабыз десек, алар ар бир саатта канча киреше табабыз деп эсептешет. Ар бир минутада канча табабыз деп эсептешет. Мисалы, Кыргыз Республикасында биз бир жылдын ичинде 8,5 миллион турист келип кетти бизге деген көрсөткүчтү ушундай бир жылдын ичинде бир мамлекетке келип кеткен туристтердин саны жөнүндө эсептесек, ошол эле мына Англияда 1 метр квадрат жерге канча турист келип кетти деген көрсөткүч бар. Демек булар өтө чоң айырманы бере турган, өтө чоң киреше жөнүндө сөз бар. Мына Турцияда жакынкы эле бир убактардын ичинде бир 15 жыл мурун деп айтайын, кичинекей болгон бир Анталия шаары, 200 миң тегерегинде адам бар жерге элдер келип салымдарды салышты. Кыска убакыттын ичинде ал жерде бир 5 миңге жакын 4-5 жылдыздуу мейманкаларга курганга мүмкүнчүлүк болду. Эми климаттык шарттары жакшы, деңиз моюна болгон байланыштуу. Бул деген сөз bundan 15 жыл, 20 жыл мурун Түркия бир эле туризм тармагынан 30 миллиард доллардан кем эмес акча иштеп табуу мүмкүнчүлүгү бар деген сөз. Биз да ошондой жакшынакай бир шарттарды колдонуу менен Кыргызстандын кооз жаратылышын, кооз жерлерин, өзгөчөлүктөрүн колдонуу менен, анан жана сиз айтып аткан IT багытындагы технологияларды багытын колдонуу менен бириктирип туруп, анан Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз деп жакшы ойлонушубуз керек да. Айбайсын. Агай, кошумча бар бизде? Биздин бул мына IT технология багытында, энергетика багытында биздин негизги миссиябыз атаандаштыкка туруштук берген кадрларды, атаандаштыкты жеңе алган кадрларды
даярдоо менен алекпиз. Бул биздин негизги миссиябыз жасалма интеллекти үйрөнгөн эмес, жасалма интеллектке окуу эмес, жасалма интеллектти иштете турган адистерди даярдап чыгып атабыз десек болот. Анткени жакында буга чейин мисалы үчүн 4 түрлүү адам болгон да. Жан баккан адам, мал баккан адам, анан эл баккан адам, анан сөз баккан адам болгон. Андан кийин дагы бир 3кө башка бир топ пайда болду. Кыймылдабаган адамдар, кыймылдаган адамдар, анан кыймылдаткан адамдар. Биз ошол мезгилде кыймылдаткан адамдарды даярдашыбыз керек деп эчилдик. А эми азыр эки эле бөлүккө болуп калды. Жасалма интеллектке иштеген адамдар жана жасалма интеллектти иштеткен адамдар болуп бөлүнөт жакында. Биз ошонун келататкан, биз бүгүнкү күндүн кадрын даярдабашыбыз керек. Биз эртеңки келаткан талапка ылайык кадрларды даярдаганыбызда булар бүткүчөктө ошого болуп калат. Азыр бүгүнкүгө даярдасак 5 жылдан кийин ал эскирип калат. Минут сайын, секунд сайын өзгөрүп аткан технологиянын заманында биз ошол эртеңкинин кадрларын даярдоо менен алекпиз десем болот. Буга далилдер биздин университетте жакында эле агайыбыздын колдоосу менен видео урокторду жасоо студиясы ачылды. Ошол эле мезгилде мына дистанттык окууга даярдоонун бир нече тапшырмалары берилди. Ошонун алдында эле бизде 3D модельдерди ошол балдарыбыз, студенттерибиз өзүнүн колу менен 3D модельде түрлүү фигураларды, мисалы үчүн шахматтын фигураларын жасап чыгып атышат. Өзүбүздүн факультетте эле. Бул өтө чоң мындай азыркы замандын талабына ылайык келген кадрлар десек болот. Ошону менен бирге эле биздин университетти эмне үчүн тандаш керек дегенде, биздин университетте жана чет мамлекетке барам деген студенттер бирок бара албай анан бул жакта калып кетсе, ойлонбой эле биздин университетке тапшыра турган болсо, энергетика багытында эле былтыр эле биздин 2 студентибиз Греция мамлекетинин Афина шаарындагы Аттика университетине академиялык мобилдүүлүк менен Erasmus Plus программасынын негизинде 880 евродон стипендия алуу менен бирге 6 ай окуп келди дагы, кайра бул жакта эле уланта берди. Демек, бул жердеги эле контракт менен ал жерден барып стипендия алып окуп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп атат. Ошол эле багытта жана IT технология боюнча айта турган болсок, анда биздин университеттеги информациялык эсептөө техникалары деген багытыбызда, программабызда балдар эки кош дипломдуулукка кош диплом алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Кандай дегенде, Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарындагы Военмех университети менен биздин агайыбыздын демилгеси менен ошол жактан мамилелер, эки жактуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде биздин балдар 2 жыл бул жерде билим алып, 4 жылдын бакалаврдык билим берүү системасында 2 жыл кааласа ал жакта, кааласа бул жакта. 2 жыл бул жакта окуп туруп эле, бирок 4 жылдын ичинде 2 дипломду алат. Ал жердеги түзүлгөн шарттарда сонун. Ошо менен бирге бул жакта ИВТны бүтүп алса, ал жакта программдык инженерия деген, программный инженерия болот. Ошол адистикти бүтүп, эки тараптын диплому менен эки жакта иштей турган мүмкүнчүлүк. Андан сырткары медициналык колледжибизде, мисалы үчүн студенттерибиз окуу атып эле кошо каникул ичинде Германияга барып иштеп келүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүп койду агайыбыз. Сонун 3 ай иштеп келет, сентябрдан баштап кайра өзүнүн контрактын өзү иштеп келип аткан балдарыбыз бар. Болгону биз студенттерден талап B2 уровенде англис тилин билүү. Ага дагы шарттар түзүп, бекер англис тили курстары жана бекер түрк тилин үйрөнүү курстары, башка тилдерди үйрөнүү курстары жана компьютердик программалоо иштерин багытында дагы курстарыбыз бекер студенттер үчүн ачылып иштеп аткандыгы бул абдан сонун мүмкүнчүлүк. Ошондуктан биздин университетке ойлонбой эле тапшырса деп биз толук айтып кете алабыз. Эми мектеп Агай азыр жана IT технология боюнча айтпайбы, жасалма интеллект. Орда ректорубуз белгилеп кеткен. Кыргызстан боюнча стартап сынагында утуп алган 3 проект. Үчөө да ушул IT-штик балдар жасай турган проект. Мисалы ошол эле Digital Osh. Ошолго киргенде биздин балдар ошо студенттер өздөрү жасайт. Ош шаарын көрсөтүп берет. Ошо мультимедиалык каражаттардын натыйжасы жардамы менен сырттан келесиңби ошо Ош жөнүндө таанышкысы келсең, экрандан бүт баарын көрсөтүп берет. Экинчиси жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жасалма интеллект жардамында ошолорго билим берүү, ошолорду өнүктүрүү. Анан жаш бөбөктөргө атайын мобилдик тиркемени иштеп чыгышат. Азыркы кезде ошонун үстүнөн иштеп атышат. Жаш бөбөктөргө кыргыздын салт-санаасын, ошо мобилдик тиркемедеги жана жасалма интеллекттин жардамында кызыктуу форматта
өзүбүздүн маданиятыбызды, салт санаабызды, тилибизди үйрөтө турган тиркемелер. Ушул коомдогу эң көйгөйлүү маселелерди, орчундуу маселелерди биздин студенттик курактан чечип баштады да. Стартап долбоорлор аркылуу. Муну бир адам эмес, муну команда менен иштешет. Ошондуктан бул багытта иштейм. Бул студенттен көз каранды. Студенттер эгерде өзү барып ошо стартап группалар бар да, мына ага айтып аткан тил курстары бар да, талап кылып мына биз турабыз мисалы, мына ушул биздин көрсөтүүбүздү эртең алып барып көрсөтүп, канан биздин жанагы стартап группа каякта, тил курсу кайсы жакта деп бизден сураса, биз жетелеп барып көрсөтөбүз и Кудай буйрса ошол ийгиликке жетет. Сонун. Эми мектеп бүтүп жаткан жаштар үчүн маалымат берсек, быйылкы кабыл алууда кандай жаңылыктар бар? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына жылдан жылга коомдогу кээ бир биздин процесстерге жаңылыктар кирип атат. Былтыркы жылы мына ваучер жөнүндө сөз болгон. Бул деген сөз ар бир бүтүрүүчү өзү мамлекеттен ала турган утуп алган грантын өзү каалаган университетке алып барып ошол жерге окуу мүмкүнчүлүгүн бергени бул биринчиден болот. Ошондуктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, биринчиден мына жакында боло турган жалпы республикалык тестирлөөнүн алдында ага жакшы даярдыктар болуп атса керек, даярдыктар менен бирге эле өзүңөр эгерде педагогика багытындагы мамлекеттик грантта утуп алуу аракетиңер боло турган болсо, алдын ала кайсыл адистик боюнча жана кайсыл окуу жайды тандайсыңар, силер каттоодон өтүп коюшуңар керек. Бул биринчи бир өзгөчөлүк болот. Экинчи бир өзгөчөлүк мына бул жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы 11 класстын базасын бүтүп келгендерге, бул колледждерге киргенге дагы ошонун жыйынтыгы быйылкы жылы колдонулат деген биздин колубузга буйрук келди. Ошондуктан мен эгерде ОРТден өтпөй калсам, анда башка орто кесиптик билим берүүгө барам дегенде дагы 11 класстар үчүн андай болбойт. Ошон үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө болушунча аракет кылып, жакшы балл алганга аракет кылыш керек болот. Бул дагы бир өзгөчөлүктөрдүн бирөөсү болот. Анан эң негизгиси биз жанагы айтып аткан эч бир тоскоолдуксуз, эч бир кошумча шарты жок, кээ бир гана балдардын чыгармачылыгын талап кылган, кээ бир балдардын физикалык жактан жөндөмдүүлүгүн тактай турган адистиктерге же болбосо мындай көркөм сүрөт чыгармачылык, искусство багытындагы кээ бир адистиктерге кошумча университет тарабынан өткөрүлө турган экзамендер бар. Ошол экзамендерге дагы биз эч бир тоскоолдуксуз жакшы шарттар түзүп берүү менен бирге мыктыларын тандап алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сонун кошумчалар барбы, агай бар? Биздин университетибиздеги негизги бир өзгөчөлүк жана бир мамилелердин университети деп айтпадымбы? Бул жерден азыр биздин ушул төртөөбүздүн келип, Ош шаарынан атайын келип, Баткен облусунун центри болгон, Баткен шаарынын центри болгон ушул Салам студиясында отурганыбыздын өзү жана мектептерге ошол университеттин биринчи адамы, ректор өзү биздин топ менен ошол багытка, кесипке багыт берүү тобу менен бирге келип мектептерди кыдырып атканы, бул жетекчиликтин да, администрациянын, жалпы мугалимдер жамаатынын, окутуучулар жамаатынын дагы студенттерге жакын экендигине кабар берет деп айта алам. Бул студенттердин бизге келгиле деп чакырып кетет элем биринчиден. Экинчиден мен бул турмушка, жашоого болгон негизги 3 кадам деп эсептейм. Биринчиси бул мектеп учурундагы билим алуу. Муну бардык бүгүнкү мектеп окуучулары билим алып жатышат. Экинчи кадам бул кийинки окуу жайды тандоосу. Үчүнчү кадамы бул окуу жайда алган билимди иштетип, иш тажрыйбасы менен дальше алып кетүүсү деп байлайм да. Ошол үчүн экинчи кадамды туура тандаңыздар. Биздин окуу жайда агай айткандай бардыгы ачык айкын, таза өтөт, эч кандай тоскоолдук болбойт. Ошондой эле бизде студенттер үчүн азыр жогоруда айтып кеткениңиздердей, агайлар айткандай бардык шарттар түзүлгөн. Атайын электронный библиотекалар бар, жатаканабыз заманбап шарт түзүлгөн, бүт спорт аянтчаларыбыз бар, футбольный поле, бардык залдар бизде каралган. Бизге келиңиздер деп айтып кетет элем. Бекер курстар бардык түрлөрү бар. Буюрса быйыл жазда дагы бизде англис курсу да, бекер курсу башталат. Атайын Америкадан келет буюрса. Сонун.
баарыңыздарды келүүгө чакырабыз. Агай, анан гранттык орундар менен жеңилдиктер тууралуу да айтып өтсөңүз. Биз ар жылы жогорку билим берүүдөгү педагогикалык багыттар боюнча, социалдык иш багыттары боюнча мамлекеттен атайын грант бөлүнөт бизге. Бул 490 жакын орун берилип келет. Бул жогорку билим берүү боюнча, анан орто кесиптик билим берүү боюнча да мамлекеттик грантты алууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биз баардык шарттарын берип алып келатабыз. Бул англис тил багытында, котормо иштери багытында, физкультура багытында ушундай бир бюджеттен келгендерге, ошондой адистерге келгенге биздин гранттык орундарыбыз бар. Ошол орундарга келгенге тапшырганга мүмкүнчүлүк болот. Анын сыртында калган калоочуларга контракттык негизде дагы биз студенттерди кабыл алабыз. Бирок сиз жана жеңилдик боюнча айтып кеттиңиз. Бизде мыкты жетишкендиктери бар студенттерибиз, окуунун мыктылары болгондор, социалдык жактан кичине мындай томолой жетим болгондорго, жарым жетим болгондорго, спорттон эң мыкты жетишкен атайын баягындай мыкты студенттерибизге университеттин окуучулар кеңешиндеги атайын кабыл алынган жобонун негизинде жеңилдиктер каралган. Ал жеңилдиктерге ылайык үй бүлө белгилүү бир суммадагы жана пайыздык катнашта жеңилдик алып баласын окуу мөөнөтү бүткөнгө чейин окутуу мүмкүнчүлүгү бар жеңилдиктер менен. Ойсону. Мен да жыйыртылып атат окшойт. Кыска акыркы кайрыла турган, жаштарга кайрыла турган сөзүм, эгерде сиз, урматтуу абитуриент, биринчи кезекте эл аралык статусу бар университетте жана мамлекеттик университетте билим алууну кааласаңыз, жана ошондой эле улуттук баалуулуктар, кыргыздын каада салты, мамлекеттик тили мындай желек болуп, туу болуп көтөрүлгөн жерде, ошондой эле эл аралык мындай бүгүнкү күндө маалымат технологиясы талап кылган стандартта, эл аралык стандартта билим алып каласаңыз, Кудай буйруса биздин университеттин эшиги ачык. Мына биздин атайын ошо силерге келип, ушул биз жөнүндө маалыматтарды берип, келсеңер биз силерге ушундай сапаттуу билим беребиз деп айтып баратабыз. Келсеңер, Кудай буйруса, бул сөздөрдү ошол жумуш үстүндө далилдеп беребиз. Чакырып кетебиз. Сонун анда бизге бөлүнгөн убакыттын аягына келип калганына байланыштуу бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде эфирде Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин бүгүнкү абалы, студенттер үчүн мүмкүнчүлүктөр жана жаңы окуу жылына даярдык тууралуу кеңири маек болду. Биздин чакыруубузду кабыл алып, ачык маек куруп бергениңиздер үчүн дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Баткен шаарына кош келиптирсиздер дейин дагы бир жолу. Ал эми бүгүнкү эфирди мен Айжамал Амирова алып бардым. Кийинки эфирлерден жүз көрүшүп амандашканча сак саламатта туруңуздар.